Аксынын Кара Суу айылынан болом. Атым Бектемир. Айылыңар ынтымактуу элеби? Себеби деген аксындыктар оңой менен ынтымакка келбейт. Биз кайрымдуулук фонд эмеспиз. Өкмөттүн адамы эмеспиз. Эгер эл кызыгып, эл кылабыз десе, биз жардам берели деп келдик. Эгер адам өзү кызыгып, өзү акча таап, өзү акча салбаса, күйбөйт, карабайт. Ал аялы менен ажырашып кетип деле анан күнүбүздүн көчөткө кое берет. Ушинтип эле жашап өтүп кете берет. Малдын аркасынан жүрүп, беде чаап, жүгөрү карап эле. Ошол эле болот дедим, өмүр ошо менен. Өмүр. Өлүп кетсин, малын сатып туруп, салып бир өзгөртүп көрдү да. Болбой калса, баягы эле жашоо. Андан наракка кетип калбайт. Ошол эле жашоо бойдон калат. Бирок бир нерсени өзгөртүүгө аракет кылыш керек адам. Ошондон коркобуз да, ачка калам деп, бул жашоодо эч ким ачка калбайт. Кудай качан өмүрүн алып кеткенде, ошондо рисктин төңүнөн ошол. Бирок рисковать этип бишти кылыш керек. Кылгызы келбеген адам кылбаштын жолун издейт да. Суу көп ичип коет. Менден башка эч ким тикпесе мени көтпөй калат. Короче, кылбаштын немесин, амалын издейт да. Шынтоо. Аны табыш оңой эле. Клубниканы кылып койгула дагы, жайында иштеп койгула. Кышында жаткыла. Кышы жайда жата бербейчи. Ерди кичине тартып алсак эле. Бизде ошо башталып тур азыр гүлмен да. Айланайын ким билет эми. Сыбыт жок. Анан келгенге ошо эме таза кызыккан адамдар келди деп эсептеп. Кызыккандар көп. Буягына бисек. Ишти баштай берели. Мен өзүм Аксыдан болом. Аксынын Кара Суу айылынан болом. Атым Бектемир. Өзү 88-жыл болом. Карасың кайында? Жүзүмжан деген айылынан болом. Кудай берди менин атам. Сейит аба ким болду? Сейит аба мен жакын акем болду. Кийин таашат. Анан Мен таанышым келип туруп, атам Кызыл Туу совхозунда главный ветврач болуп иштеген, Кызыл Жарда ушул жактарда жүргөн главный ветврач болуп. Мамыралиев Кудайберди деп. Ветеринарный департаменттин генеральный директорго чейин болду. Өзүм дагы ветврачтыкты бүткөм. Бирок немеге байланыштуу ушул жумушумду таштап бизнеске өтүп кеткем да. Биздин туугандар аксыл туугандар чүйдө көп деп атпайсыңарбы? Клубниканы кылышып бүт эле Кара Суу каражат. Бир учурда ошолордун баарын мен көчүрүп барам. 2009-жылдан баштап мен ушу клубникадамын. 2012-2013 жылдары мен ошол Бишкектен 70 гектар жер алып, айында. Анан биякта туугандарымы, айылдаштарымы мен ошол жерди арендага алып туруп эле бул жактан туугандарды давай келе жер иштеткиле деп, клубниканы мен алам деп алып барып отургузган да. Жерди кайра ошол баада арендага таратып берген. Алар клубника чыгарышып, анан мага берген, мен экспорт кылган да. Анан ошентип элдер Кудайга шүгүр жакшы иштешип, ошол жылы кийинки жыл кичине оорураак болду. Биз объемду расчетун албай калган экен, кичине көбүрөөк чыкты. Ошого байланыштуу кичине кыйналдык, андан кийин кыйынчылык өтүп кетти. Биздин туугандар, аксыл туугандар чүйдө көп. Кара Суу менен Кара Жыгач, Кызыл Туудан азыраак, башты 50%-тан жогору барып калгандар. Бизде жаз чыкканда эле тапырак берип койлап. Ошол жакта кылышат. Анан кийин Кудайга шүгүр, ошол жакта иштешип, бала чакасын үйлөп, үйлөрүн оңдоп, машина алып, балдарын окутуп, азыр жашоо оңолуп калды. Чын оңолду. Мен ошол бада алып, мал багып жүргөндөрү, мигрант болуп, Россияда иштеп жүргөндөрү баарысын билем да. Ошо клубникага келип иштешип, азыр семьясы менен жакшынакай болуп, жылда барып тирлик кылышып, жакшы акча иштешип. Эми азыр ал дагы мода болбой калды. Эми жаңы технология өтүп атабыз. Жаңы подпленка кылып, товардын качествосын мен дагы азыр өзүмдүн командама балдарды алып, мен өзүм ордума да бала алып, мен ошол эми дагы Кыргызстан боюнча жайылтып, ошол экспортту ушул түштүк жакка мен өзүм бөлүндүм. Түштүк жакта өнүктүрөйүн деп. Түштүктүн ичинен да биринчи орунда Аксы, мен өзүм аксыл болгондуктан. Ошого
аксыда дересте кызыгышып атат дегенден өзүм жеримге барам дедим. Ал бир күндүк убакыт, кайда кетпеген убакыт. Барып бир катышып элдерге кичине болсо ham маалымат берип кетейин деп. Эми Москвада эле бир күндө курулган эмес да. Акырын. Анан кийин мына бу жерде азыр бир 20-30 адам отурасыңар, кийинки келгенде 60-70 болосуңар. Анан 120 болосуңар, анан кийин мен керегиңдер жок болуп калды уже. Ошондой турганда. Анан былтыр күзүндө декабрда келдик, жок декабрда келдикпи? Сентябрь, октябрь. Ноябрда келдик окшойт. Аксыда Кара суу, Кара жаач, Кызыл Туу 3 айыл өкмөттү бириктирип, мен бизнес форум өткөргөм. Уккандар баргандар да болгон болуш керек, анча-мынча Кызыл Жарда малдар барган. Ошол жакта биз форум өткөрүп, ал жерде форумдун максаты мындай болгон. Менин туугандарым, биздин айылдаштар, биздин мектептин окуучулары бүт ушул сезон башталганда чүйгө кетип калып атат. Деп, эми менде ошондой мүмкүнчүлүк болуп калды, чүйгө кетпей эле өзүңөрдүн үйүңөрдө тирлик кылгыла. Ушу жакка кылгыла, мен ушул жактан алып кетейин деген. Ошондой максатта кылганбыз форумду. Максаты. Бизде деле бар да 10 сотуктан, 20 сотуктан жер бар. Ошол жерден деле нормально акча чыкса болот да. Ошол жерлерге клубника, малина, ежевика отургузгула деп форум өткөргөнбүз. Форумубуздун результаты жакшы. Өкмөттүкүндөй эмес да, биздики ишке ашты. Көчөттөрдү тараттык, элдер көчөт алып тигишти, көбүнчө малина тигишти. Кызыл Туу, Кара суу, Кара жаач 3 айыл өкмөткө жакшы эле жайылды. Уже кийинки жылдан бизде мөмө чыгат. Малина кийинки жылдан чыгат. Анан экспорттун сбыт маселесин мен өзүм мойнума алгам. Кудай кааласа кылып берем. Элдер тигип, азыр өзүбүздүн группалар бар. Ошолордо сүйлөшүп, отургузушуп, күзүндө дагы отургузабыз деп кызыгышып атат. Анан менин планым боюнча Аксы, Алабука, Чаткал 3 районду малина, ежевика кылдырайын дегем да. Бүт ошол тармакка өткөрөйүн дегем. Бирок Аксынын ысык жагы клубникага жакшы. Кызыл Жар, Шамалды Сай ушул тарапты мен клубникага пландап атам. Себеби дегенде клубника эрте бышат да. Анан күн ысык жерге клубникадан өтөрү жок. Себеби дегенде малина толуу жер жакшы көрөт. Салкын жерди. Ошого бул Кызыл Жар жак мага өтө кызык. Мен форум өткөргөндө айттым эле да. Бизде мүмкүнчүлүк бар. Биз дегенде мен аксылык болгондон кийин менде мүмкүнчүлүк бар. Ошол мүмкүнчүлүктү баткендиктер пайдаланып атат. Көрүп атасыңар да. Жалып атыктар пайдаланып атат, оштуктар пайдаланып атат, чүйлүктөр пайдаланып атат. Ошону аксылык туугандар деле пайдаланса болот. Силер да кылгыла. Биз ушул жактан клубника, малинаны экспорт кылайлы деп ошондой форумду өткөргөнбүз. Анан силер эгер ошондой максат коюп, бул кимдин демилгени, Талгат Кесиптин демилгенисиңби? Талгат Исаевдин. Жакшы. Эгер демилгеңер боло турган болсо, ушул балдардарына ушул айылыбыз өнүксүн, элибиз кыйналбай жашасын, ушул жерден акча тезин, пенсия, пособияны карап отура бербей, кичине дополнительный акча болсун деп. Рахмат ушуларга ушундай чакырып атканына. Булардын максаты ишке ашат, Кудай буйрса. Өзү сетет. İnşallah. Анан силер бул клубниканы кылгандан вообще коркпогула. Себеби дегенде элдер айыгы учуп атпайбы? Бул жөнөкөй нерсе да. Анан кийин жаңы технология экен, анан суу маселе экен, тиги маселе. Ошол тигип баштагандан кийин ар бир маселе өзү чечилип кете берет. Өз ордуна чечилип порядокко келет. Клубникачыларга мына эмнеде айыл башы, депутат дегендер бар. Айыл жаштар бар экен, жаштардын башы. Клубникачыларга кичине кандай десем, мүмкүнчүлүк бергиле. Булар суу сураганда бер. Бассейнин толтуруп алганга эле. БДС де күтүп турат, жүгөрүп. Мисалы бүгүн мен клубникама срочно суу ичиш керек болуп кала турганбыз. 1-2 саатка суу айдап бергиле. Бассейн толтуруп алайын, болду, сугарып. Эч кимге мешает этпейт. Биринчи ошо мүмкүнчүлүк бериш керек. Айылыңар ынтымактуу элеби? Ынтымактуу. Точно ынтымактуубу? Себеби деген аксылыктар оңой менен ынтымакка келбейт.
Мурукка караганда жакшыраак экен. Ар кимиси кыйын да. Биринен өтүп бири кыйын. Азыр жоқ. Азыр қиындарды қинап Ya DNS'ge başkanın Aksaray territorialına DNS'ge көбірек қызығыш болады. Ынтымағына жақсы көрмеш. Ынтымагыңар жакшы болду. Себеби дегенде ошо ынтымакташып бири-бириңе көтөрүп аракет кылып аткан балдарды колдоп турсаңар айыл өнүгөт да. Акырдан нарага кете берет. Жанагы эчкини деле койду айдаганда башында бир башчы болот го. Кете берет калган аркасынан. Кыйнабайт да чабан. Ошондой кыла турган болсоңор, Кудай буйрса айыл өнүгөт. Клубникадан эми пайдасын айтып коеюн. Клубникадан бир көчөт менен расходу азыр жакшы сортто теге турган болсоңор 150 миң, 200 миңге жетпейт, 160 миң тегерек чыгат, бизнес. Көчөттүн баасы 20 сомдон где-то 5 миң үчтү кетет 10 сотка. 4 миң 5 миң үчтү кетет да. Анан 10 сотка пленка, капельный лента, бассейн менен бир ашып кетсе 50 миң расход кетсе ага да жетпейт да. Biz бассейн менен пленкасы менен пока. Жерге турсак болот. Жерге эккенде аке мындай. Биз эмнеге аракет кылып атабыз пленка депчи. Жамыр жааганда клубника кылай болот. Терилбей калат. Анан быш өтөт. Анан проблема болот да. Быш өтүп кетти дегенче, ылай болду дегенче баа түшөт. Биз дагы уже Россияга жүктөй албай калабыз. Кылган нерсе качественно болуш керек. Мисалы, быйыл чүйдө клубниканын баасы түшүп кетти деп ызы чуу болушту. Эмне себептен түшүп кетти? Себеби дегенде жамгырды урду 2 күн катар. Терилбей калды. Клубника ылай болду дагы, клубника бүт өзүнө сиңирип алды. Ал Россияга жетпейт да. Жолдо кетип атканда агат. Анан кийин эми өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да клубника. Ошол себептен Россияга кетпей калгандын себебинен баа түштү да. Баа түштү. Эгер средний клубника 300 грамм 400 граммдан минимальный 300 грамм 400 граммдан берет да бир түбү. Эгер 10 сотокка бир 5 миң үчтүк батыра турган болсоңор 5 миң үчтүк батыра турган болсоң где-то 5 миң үчтүктү көбөйтөм 0,4. Эгер 0,4 боло турган болсо 2 тонна алып коет экенсиңер да. Дистеринде. Жок. Сезондо. Bir ay. 10 соток жерде. Эми мунун баасын бир эгер жакшы клубника тиксеңер, биз айткан. Азыр бул акем айтат. Мына азыр айтат 400 сомдон эң акырын 150 сомдон саттым деп атат да. Эми биз 150 сомдон эле эсептейбиз. Ошо 2000 тонна. Минималь 10 соток жерден бир 300 миң акча тез болот экен. Bizde en жақшылары клубника ертеп шапканда ысык жер болот. Мисалы 10 соток жерге деп коюп. Расход, доходты бөлсөң экиге. Расходу. Бул бияна. Болот, нормально. Бияна. 10 соток ошо. Расходу бул көчөттө бир 100 миңден тегерек болот. 100 миң эмес, 110 миң деп жазып. Эгер 4 миң боло турган болсо, 20 миң болгондо ошо 80 миң болот. 80 миң сом. Сен жана пленкаларын эсептеп жазып. Анан ошондо нарагын эсептеп бересиңер да. Эгер 1 гектар жерге тиксеңер канча болот? 20 соток жерге тиксеңер канча болот? Ошондой доход барбы силерде? Себеби дегенде бизде мал кел болгон үчүн ошо мал келди баягы чөбүн растай эле эл бар белек салган да. Анан доход берген эмне? Азыр акырын дарбыз өтөт. Эми дарбыз эле жакшы болуп атат да, бааны көрүп атат. Жок, дарбыз гектарына алса, мисалы мен досторумда дарбыз кылышат, бирок
Қанша пайда табады мен білмеймін да. Дарбыз қылғандар бар ма бұл жерде? Құмар бар. Айтыңызшы, қанша пайда табады? 1 гектар жерде. 1 гектар жер өзі жоқ. Бізде үйді шарста. Жоқ, Мысалы, 10 сотық жерде, мен 15 сотықтан сексен, бұйырты жылда 150 мыңға барады. Доходы 10 сотық жерде. 15 сотық, 15 сотық. 15 сотық. Анда да еще раз соттаған шығар. Немесе Сулуу жерден де тура. сулы Сулы жерде. Самоток жерде. Самоток жерде. Самоток. Самоток жер дегенде мисалы 30-20% деле сулуу. жоқ. Сілердің ең кирешелүү булаңар дарбыз ба? Жоқ, беде. Бедік астылы, астылы ердіке. Ектемір, мал менен беде. Жоқ, отырсам мындай да. Малды ал, Естественно. бұл башқа нәрсе. Жерде қанша шығып табасыңар мысалы? Ең пайдалуу дарбыз ба? Hadi belde süleyge akça deli alıp geldik de alıp. Ал өз үстү мал бар. Тоюп даярдайбыз. Азыр учурда дарбыздан. Darбız kılasın Şunların rasta var. Мен түшүндүрдүм. Самоток кылышат го, ошол жакта кылышат. 80 гектар жер. Ошонун ичинде да. Анан могу 2 Ошол 80 гектар жерде барызы дарбыз болгон бу же? Ашып келсе bir 4-5 гектар гектар. жыгат тош керек. Ашып келсе bir 4-5 гектар да ашып келсе. Анда значит дарбыз деле кылбайт кезге. Жок. Жоқ. 50 сотугунда 50 сотуга где-то 12 миң 13 миң деп. Эгер 10 адам кылат дейм. Азыр уже 20 миңге барай деп калды. Жок, мен 20 миң болду, бирок ошол жерден канча акча кылганда болот берем. Алек, мен биринчи Планыңыз қанша болады? Түшпеші мүмкін. Қанша сот? 50 сот. Қанша түшпеші мүмкін? Азыр 200 нараға түшпөз болот деп. Түшет. Жакшылап үмүткүлөр, сурайбер. 300 түшет дейм. Бирок сурай бересиз. Же бирок бул мындайда, жана айтып аткандай ошол эми бизде жана самоток ошондо bir 4-5 гектар жерди дарбыз кыла турган болсо, көп болсо bir 10 же ашып келсе bir 15 бирок жетпеген аны бирөөлөр эгектир. Анан калганыбыздыгы Мен түшүндүм тууганда. Нерсе Силер жок. эч нерсе менен алектенбейт кезге. Эч нерсе менен алектенбейт. Ал 4 гектар деген жер ал болбогон жер да. 4 гектарга дарбыз айдаган ал болбогон деген жер. Жок да. Жок. Жок эс. Значит, эч нерсе менен алектенбейт кезге. Жана мен түшүндүрдүм. Жана түшүндүрдүм го, баягы пахтаны эгип элдер кызыгып калганда, баягы кичине эме доход кирген да. Ошондо жакшы элдер бардыгы бир нукка түшүп калган болчу да. Анан мен жана айтып атпаймынбы, сен демилгең менен сен колдоп турсаң, эл бир нукка түшүп алса, ана бизде жакшы болот эле келечекте. Азыр эптеп күн өтпөй, ана 4 малыбызга тоюп даярдап коебуз. Мен үлүшчүлөргөчү. Ошол эле бизде. Бізде основной массовый мал келмелер болған үшін мал келге тойып қандай ойлы үшін бейде қылады, болды, анан ашып қалғанын сатады, болды, адам башқа емешесі де қылбайды да. Бизде дагы бир нерсе кошумча кетип турган бизде биринчиден спонсор жок. Сен окшоп мындай түшүн эгип мындай доход алсын деген. Экинчиден биз ызгыт жок. Жерекей алганда мисалы азыр дарбыз эгебиз, же болбосо бир 10 сотка картошка эгип алабыз. Жана мал келге берилсе жүгөдөн чыгарып. Ошондо апарып сатып келишибиз кыйын нерсе да. Өндүрген товарыңды сатып бере турган же өкмөт жок, же башка мындай адам жок да, себеби ошончу. Анда мага чай паяңарды кылып, мындай жакшына кошомат кылып. Чай пайда берестен ынтымакка мейман болсун, бир-эки адамды курсаң коюп, айдын күчү жетет. Туугандар, биздикилер сунуш менен эч ким келбейт. Ооба. Өкмөт дагы мындай программалар жок болот чынында. Эл элемез өкмөт жакта өзү неме кыла албайт, казино пайдаларын ачып жакпайт. Ошону топурам. Төлөй албайт. Мындай туугандар. Көчөтпөйбү? Эгер силер кылабыз дей турган болсоңор, мен сбытын так ушул жерге машина менен алып берем. Ал жагынан такыр кыжаат болбойт. Болгону биринчи проблема көлөмүндө. Канча чыгара аласың? Объем. Бизге минимум күнүнө 2 тонна чыгыш керек. 2 тонна болғанда декабрьге ушул жерде канча гектар жерден күнүнө баягы сезонго канча гектар жерден ошол чыгып берет. 2 гектар жерде чыгат. 2 гектар жерде чыгат. Демек бул деген 2 гектар жерде чыкса, демек бул деген 10 соттан 20 адам эксе, уже бул объемун чыгып калат.
Немесе жанагы бакендик бала күнүнө 2 гектар жеринен биринчи күнү тергенде 700 ящик терди. Кийинки күнү бир спирттерге 700 ящик клубника болот. 700 ящик нормально. 3 тонна примерно. Жок, 2 тонна 100 болот. 3 кило, ар ким 3 килограмм, ар ким 3 килограмм, бир ящик 3 килограмм. А бакендик бала бир күндө тергенде 700 ящик терди, биринчи күнү тергенде. Экинчи күнү тергенде уже 2000 ящик терди. Фуранын 70%-ын ошо толтурду да. Бул жерде мадам да жумшаш керек. Адам жумшаш. Анан силер бир 4 гектарга отургузсаңар башында. Сон болмок да. Кааласаңар фура бизге өзү эң ыңгайлуусу фура менен ташыган ыңгайлуу да. Фура ал учурда клубника бушуп аткан учурда фура жок болот, неме жүк жок болот дагы фуралар азан бош болот. Каалаган жерден таап аласың фураны. Азыр мисалы черешня башталды, өрүк башталды, дарбыз, бүт башталды. Азыр фура дефицит болду. А клубника башталган учурда фуралар бар болду. Чүйдө быйыл 9-майда уже башталып калды. 9-10 башталып калды. Баткенде биринчи, экинчи майда уже баштап калды. Bizde anda erте çıkart. Aprel ayağına жетпейді. Сөйлегенде менде үйдө бир сотта жерде атайын, Виктория сотун алып келип атайын деген. Постоянно апрель деп баштайт. Анан биринчи сорт чоң берет, уже кийинкилер майдашып кетет. Апрелде кайсы күнү баштайт? Точно бирок апрелдин 10-орунун аякта. Тиги Айшер айтты го, Шамалсайда биринчи бышкан ба, Шамалсайда баштадыпчы. Объем эмес ба, азыраак бышкан. Шамалсайдан бир жуман болуп атты. Анан Викториянын там эмекен, не экен, бул күн ысыган сайын майдашып кетет экен. Суун канчалык көп, менде самотош эле. Сууну канчалык көп берсең деле чоңойбойт да, майдашып кетет. Жок. Клубника жаңы бышканда чоң болоттары бар жанагы уч жагына келгенде майдан кетет барзы. Барзы бирдей бышпайт. Түй жагы чоң бар турган акы жагы уч жагы майдан. Анан ошого бизге мисалы үчүн клери, мисалы эрте берген сорттор бар, чоңураак. Анан ошол сортты койсок, анан бизде күн ысык, эртерээк баягы түшүмгө кирет дагы, силерге да баягы тап эмеде базарда, рынокто клубника жок малга кирип барат да, анан жакшы бизге алып келе деген эмеде ойда. Силерге эгер өзүңөр айтып аткандай апрелдин 15 эмес 25 чыгып берсе, клубникаңардын баардыгын гарантиясы менен 250 алам да. Башынан аяк. Гарантиясы менен. Мен силерге 400-500 дагы обещать этпейм, 150 дагы обещать этпейм. Ошол сенада клубникаңардын башынан аягына сатып ала турган болсоңор, силерге башка эчтеме кылышыңар керек жок. Клери менен медицинованы тиксеңер болот. Экоонун бирсе кайсы биринчи бышат, мисалы сиздин Клери бышат, а? Клери бышат. Бирок проба кылып көрүш керек. Бик көрүш керек. Может экөө бирдей бышат. Эмне тиги альбадагы эрте болуп турат. Альбадагы биз альбада кислый дейт, бирок кылгандар дандуу кылып эле чыккан. Бизде Эрлан деген бала жакшы эле кылып атат. Альба деген өзү клубникадагы эки сортто бөлүнөт да. Бул жазында бир эле түшүм берип, анан кийин токтой турган сорту бар. Анан кийин жазында бир берип, анан кийин токтойт дагы эс алып туруп, анан кийин кайра дагы күзүндө берет да. Азыр чүйдө сорт кандай сорт? Нормаскор эгетет го. Ремонтант сорт ошол бүскө чейин берет. Кар жарына чейин. Бирок бул жака ал сорт болду. Викторияда болду. Бир эле түшүм бере турган тийишиңер керек силер. Себеби дегенде монт алына. Силерде азыр клубника бышып кете турган болсо, бул жерде экспорт проблема. Силер жазында бир эле урушуңар керек дагы, анан кийин болду. Нарамда көчөтүн алып, шашпай карап, ошо менен кийинки жылга даярданышыңар керек да. Жата бересиң. Силер жазында жакшы түшүм алып алсаңар жатпайсыңар да. Күзгө чейин ошо менен алек болосуңар.
Абры өткізгі өтті қарапты. Текшерүү күнөкөй ал бизге болбойт да, биз ошол күзгө чейин бере турган сортту 30 көргөнбүз да, эксперимент кылчу буга чейин. Болбойт, майдалашып кетет, ысык анан көпкө сактап болбойт, экспорт. Мындай да, күн ысык жерде 30 градуска өйдө ал сорттор болбойт, күзгө чейин түшүн бере турган. Bizde sıfırlattı. Себеби дегенде чаңдашат да. Ошону күйүп калат дагы, түшүм дагы кыйраты бербейт. Түшүм берген учурда дагы азыр бул жактан Россияга экспорт кылыш проблема. Машина таба албайт, биринчиден. Экинчиден, күзүндө чыкканда масса чыкпайт. Азастан чыгат да машина толбой кыйнайт. Анан кийин могу жерде баягы алам дөбөдүң менен сен тик дөбөдүң менен анан деп өзүчө башталат да. Анан бул жерден баргыча да качество жоголот. Анан жерде машина толбой кала турганбызды, ошол жерден сата берле деп койсом анан жакта базарды кыдырып кетесиң, баа түшөт. Зачем аны кереги? Экөөнүн силер ойлогула, күзгө чейин түшүнбөсө ал көп берет экен деп. Андай эмес. Экөөнүн килограммы бирдей. Bir vergende var. Аягына чейин, күзгө чейин бергени деле 500 граммга чейин берет. Жазында бир берген деле 500 грамм. Значит, уже bir vergende. Бир берген эле тийиш керек. Бул күн ысык жерге немантантты күзгө чейин бере турган түшүм немени, клубниканы сунуштабайт эч качан. Аны салкыныраак жерге. Ал ошол 30 градуска чейинки температураны жакшы көрөт да. Ал сорттор. Ошондо өзүн жакшы көрсөтөт. Силерге такыр болду. Ошон үчүн жазында силер бир эле урушуңар керек, болду. Анан кийин бир сорт урушуңар керек. Эгер массовый тиге турган болсоңор, бул жерде өтө сонун болмок да. Kocalat mı koyuyor kocalat? Маннаны Законный был. Nerede cumada gerek? Kevrak sonu bolu var. Саламат туруyor şimdi. азбыштыбы? Май Барып көрсөң болот. Мен де бар болчу майда пышканда. Майда менен мындай эме. Май айында Cumada gerek neyden? Yok mu? Cidden kızlardan cidden. канча соттук жерге кеткен? Yarın sonunda ayrıca gittiremiyor. Böyle puan verecek. Daha doğrusu yüzüm oldu. Cuma'da kendi agaratında pon ekran. Agarat bol eker cumada gerek. Ал ушу айдын ичинде эле сатат да. Айдын ичинде эле сатат. Ya ayşe bile bir tane Cumada eker. 200 tane kilogram 200 tane duran bergen özgönden alıp geldiler tek koyup etip 190'a çıkıp aldı dediler. Geçe vardılar. Geçe. Vayından Makineden. 190 200 tane sattılar şunga çeydi. Мындай туугандар, туугандар мындай. Kilogram. Азыркы учурда вареньян сезону келдик да. Элдер вареньяны кайсы убакта кылат? Августта. Элдер августта варенья кылышат. Азыр Адашып келген Biz neme hep tatlıyoruz şu. Nima? Surov. Nogo ilk tonna yer tuğanpa degen bu kançaga degen? 10 saat gerek. Nerede bunlar oy payda olabilir mi? Oy payda içinde. Nogo yedim böyle hazır. Raskottu. Okukandan öyle çok vardır. Biz janagı açıp çaynap durup ana düşüm alganга biz ança nima bolganбыз da. Anda Dubay. Баягы беден эгип туруп эле мала кылып коюп эле баягы күнүлдүк турмушка көнүпсүздай. Раскотко ногу раскот сел азыр элди чоочуп атат. Мен жеке оюм да. Анан мен жанагы сага сурадым го. 1-2 жылга жөн эле эгип туруп, анан кийин барып туруп жанагы нараны. Сен эгер башында жөнөкөй эле кылып кылайын деп атасыңар да. Элдин көбүнөн көтөрбөйт да. Коюп туруп. Жерге эле тигип, анан ошол жерден эле ишти кылып. Мындай да. Силер кыласыңар. Жерге. Жамгыр жаап, качество жок боло турган болсо баа түшөт дагы. Анан кийин ошо менен кайра эле
бұл өткен мындай тимде деген ойға келесің екен. Пленка болғанда қандай? Дуга болу, қандай болады? Жоқ, азыр жерге төшек тұрау. Пленканы тешіп шығарып қойып. Тешігі менен пленка болады. Готовый. Пленка өзінің олау. Мен пленканы түшіндім, капельненің расходын түшіндім. Бұлығы жерде 2 тонна бочка деді, 35 тонна. Бочканы түшіндім, 35 тонна алды. Ошол су қаншаға жетіп береді? Жеріңерден зависит етеді. Жоқ, 10 сотық жерде жазылды бұл жер. 10 сотық жер Сапаты. мындай да? Жерге. Жерге зависит етеді. Егер жер құмдақ болдырған болса, жер сіңгіледі. Бізде астана құмдақ. 35 тонна 10 сотуға. 35 тонна емес, 35 000 сомдық 2 тонналық бочка. Бұның хауызы жоқтарға айтылған. Бізде әрбір үйде хауыз бар. Бізге керек емес. Әрбірде бар да 20-30 тонна. Biz bunday qilishimiz kerak ekan. Podkiloga qilib turaylik, janob mas'ul ishlaganda kompaniyaga, yo, hozir kompaniyaga aytibman, mendan rasxoddan qachotamiz, ko'rdingmi? Men seltdim-da. Podkiloga qilib turaylik. Janaba belgini alif qilib tursa qanday bo'ladi? To'g'ri, shunday qilsa bo'ladi. Plenka сөз qilish kerak ekan-da. Мындай соғанда. Подпленка қылып тұрып, мындайда соғар өргенге болмайды. Подпленка қылғаннан кейін капельный лента, астынан лента кетеді да капельный. Алар арзан эле. Сонда пленкаларды алдына өткөрүңүз ғой суды. Жоқ, енді. Дөп жасағанда енді агар мысалы 2 қатар тегілеткенде үстіне су жеткізе албайсыз. А мұны мысалы қойсаңыз 1-2 саатта қанат да. Жоқ, азыр бұлығы Туғандар мындай. Ишеніп қойып беріңдер. Моңдай қылсаңар қиналбайсыз. Жоқ, түсіндік, ал ишен қиын. Сіздер башқа вариантын қарап ойлап олар. Астынан суғар өрен, қапталынан суғар өрен. Сұраумен айтып жатқанына бектемір білады. Сындай. Ряд қанша 60-70-те 60 жаста болмайды, да? Жоқ. Бұл қанша пленканың размері, қанша жерге тартылады? 60-90 Пленканың өзінің размері 120. 120? 120. Бірақ монда бұғыр бар ғой, монда бұғыр. Мындай дөң. Арық бұғыр, мындай дөң болады. Ошо дөңнің үстіне 2 қатар клубника тігіледі. 90 екен да бұл? 90 емес, 70 болады. 70 болады. 70 мындай көмілген бар да. 70 көміледі, мындай бұғыр мындай 70 болады. Анан бұл жағына чейин дағы 50 сантиметр аралы. Ошонда 120, бір жүректі 120 деп есептеледі. Ошого 2 ряд келеді. 60-тан болады да. 60-тан болады. Сіздер егер чындап ниет қылып тіге істей тұрған болсаңар, мұң ақшаны тауыш керек. Егер қызыққан болса, елге малыма тура жеткен болса, ақшаны тауышады. Бұны мына ке 160 мың расход қылып атауы? Жоқ, азыр біздерше. Много емкостың керегі жоқ та біздерше. Мына ке. Емкостықтар алады деймі? Моны средний есептегенде 250 дептен 400 мың да? 400 мың. Бірінші жыл елі расходқан жауап қой. 3 жылға. Пленканы, допустим, азыр бізде күн өтөсін. Қарап тұрдыңа? 400 мың деп ойлап ойын, 300 мың ол. 300 мың. Жарым расход кеткен, жарым ақша болып кеткен. Бирок, мына быйыл тиктиңер да азыр августта тиктиңер. Кейинки жылы түшүмүн алдыңа 300 мың. Еще агем айтып канча миңге көчөт саттым депчи. Көчөт да бар дейт. Көчөттүн да бул түшүмүн алгандан кийин жана ушуктерди кое бересиңер. Кое бергенден уже көчөт берет алар. Анан моңду 40-46 көчөт отургузат. Кийинки жылы көчөт өздөн чыгарып. 10 сотук жерден кайра 1 гектар болсо 50 сотка көбөйтүп кетсеңиз болот. Көчөттү көрүп. Мисалы коңшуларыңыз көчөт турай турган болсо, мого гарантия чыгат да. Демек, анан пленкасы кандай? Пленкасы Азыр силердин бардыгыңарды тизмелеп алды го. Ошол группага кошот. Ошол жерден пленка кандай болот, кандай тигилет, баарын көрсөтөт. Сиз YouTube'дан көрбөпсүз да? YouTube'га жоксуз да. Жөнөтүп атканбыз группага. Көргүлө маалымат алууга деп пока. Жок, жанагы пленканы бир түшүм эктеп
Plyonka turadi, ha? Tushundim, alganda qarab turish kerak janagini o'zib ketadi. Yo'q, bu bizda o'ta o'zib, bu kuyib ketmaydi degan so'z. Yo'q, 3 yil qadar. Plyonka 3 yil chidaydi. O'sha qadar. Siznikidan ko'p o'siblar istaydi. Yo'q, bu yerda darbiz plyonkasi uqalar jo'q bo'lib ketadi. Al boshqa al bezildi. O'sha Darбыздар. А клубниканыга атайын өзүнүн тешиктери менен 20-30 болуп тешиги менен даяр келет. Пленканы 3 жылга гарантиясы менен чыдайт. Биздикилер зордукту аны 5 жылга чейин иштейт. Я biz 6-7 yıl işletiyoruz ama. 5 yıl. Bolgonu korolop koyuş керек. Малкин төлөбүш керек, малкин айырбаш керек. Анан эгер кылабыз дей турган болсоңор, малина азыркы учурда бышып аткан малинанын пайдасы жок да. Себеби дегенде биз азыр Бишкекте да малина чыгып атат да. Бааз күндөн күнгө чыгып атат. Себеби дегенде малинага клубника шерик болбосо базарда бааз болбойт. Товар жүктөгөндө дагы ассортимент болбосо малинаны клубниканы мынтип базардан сатып алып, үйүнө барып балдар менен жей берет. Малина жебейт. Малина только варенье кылат, же нерсе кылат. Кичине жеши мүмкүн. Бирок клубника окшот күндө үйүнө алып барып жебейт балдар менен. Шаардыктар ошондой да. Жолдон өтүп кетип атып клубника алып барып үйүнө күндө жей берет. 1 килограмм, 2 килограмм. Эгер клубниканы жакшы болуп, даамдуу боло турган болсо тынбай жейт да. А клубникалар бүттү, малина башталса, малинанын шериги жок. Варенье башталып элек, малинанын баасы кыйдап кетти. Мына күндөн күнгө түшүп атат. Быйыл чото малина эрте башталды, көп болот. А күзүндө клубника башталып кеткенден малинаны сүйрөйт клубника. Азыр мен силерге айтып атам, силерге жакшы сунуш кылат. Бирок эгер мен мына аксы тиги толук жактар эң быш баштайт да малина. Мен ал жактыкын планым башка. Мен ал жакка завод коюйн деген планым бар. Заморозка боюнча. Тоңдуруп, анан экспортко чыгарам. Ошон үчүн ошого ылайыктуу сортторду сунуштап атам. Эгер ошол тарап полный малина боло турган болсо, малинанын клиенти только ошол жака барат. Ошол жакта переработка болот, тоңдурулат, ошол жактан экспорт болот. Малина дегендин баарысы таш көмүрдөн тияка бурулат да. Себеби дегенде клубника менен ушул Жалал Абад, Баткен, Ош кичине алдыга кетиптир да. Биздин туугандар артта калды. Ошон үчүн силер малина өрөөлө деп атам, бул жакты толуктардычы. Аба салкын. Анан силер бул жакта клубника кылганга аракет кылгыла. Клубниканын пайдасын көрүп алсаңар, мен асыл туугандарым неге көчүп ошол жакта жүрөт? Пайдасы бар жүрөт да. Алар азыр моинтип жаңы технологияга өткөндөр алдыга кетет. Эгер силердин айылыңар бүт бирдей жаңы технология менен жакшы сорттор тие турган болсо, силер алдуу болосуңар. Мисалы биз онго Ношкендин клубникасын алабыз да. Ношкендин клубникасын алабыз, Жиденин клубникасын алабыз, Баткендин алабыз. Алар жаңы технология өтө элек. Алардын да качествосы начар. Жаңыр жагандан кийин чөт баалар. Ошон үчүн силердин айылыңар алдыга тарткан жакшы айыл болуш керек да. Үлгүлүү. Силер бирок расходуна чыдабай атасыңар. Это biz anlarız. Өтө күчтүү экен бирок. Азыр үчүнчү расход кылыш чын эле любой адам чөчтөп токтоп. Каяктан табам деген проблема болот. Бул үчүн бизге жакшы спонсор керек экен, жок эми көчөт менен жардам бере турган. Керек түшүмдүн эмесинен утуп кете турган. Ошондой жолдору барбы? Жабарда бириз уктурсам, биздиктерге суроо берип атам. Жок дегенде бир көчөт мындай эге туугандар мындай. Жардам кыласыңар жол бар. Мындай. Туугандар мындай койтурлар. Мен ушунун башын айтып коеюн деп унутуп калдым да. Биз кайрымдуулук фонд эмеспиз. Өкмөттүн адам эмеспиз. Биз эгер эл кызыгып, эл кылабыз десе, биз жардам берейли деп келдик. Экспорт. Жана айтатам делечи. Мындай. Кылабыз деп аракет кылып турабыз.
Силер бекет тезиңерби, тикпейсиңерби. Мен үчүн кылбайсыңар, өзүңөр үчүн кыласыңар. Туура айттың. Михайловдун жары. Мага хватает. Баткенден чыгып атат, Оштон чыгып атат, мага товар жетишип атат. Чүйлүк туугандарым, беки мына тигип атабыз, кийинки жыл сатасыңбы деп көйлүктөр чалып атат. Беки биз мен барып ал жакка барып, могу силерге окшоп айтып берген жокмун. Алар өздөрү тигип атат, мага чалып атат. Биз тигип атабыз, бектемир. Биз тигип расчет калып кой депчи. Ошодо жетет мага. Biz özüz. Değil Силер mi? ошон үчүн бул нерсе силердин өзүңөр үчүн. Жоқ, контракт түсіп олып та, мысалы, 10 адамға келіп, Балдарымдай, үшіріңізді бұзбай, мен нешемеге артыққаным. Балдара бір минутқа, бізде азыр мұндай толық шартымызда жоқ, шығын албайбыз да. Ошаған айтыпта, ерді қылсам сүрегі деген жер бар. Бектемир ұлым үшін жала рахмат, мінекей қызым үшін келіп, елді қызықтырып, болған үшін жардамыңды берейін деп келіпсің. Емселер үшін дағы бір жардам. Шундай bir жолы болса бізге, şu büyük көчеттен жардам алып, келесі жылы түшімдің есебінен қылып бір жардам батырын жолы бар ғой. Егер мүмкін болса, сен бізге қолдау үшін осы жардам болса, biz августтан баштап тексек, жазында майдан баштап үзіп қалса, анау ошоның есебінен бұл кішіне бір құтылып кете тұрған бұл түшім есебінен құдай беріп қалса. Шундай жолы болса жардам болмасын. Мен айтқан бұл жол берсін. Барып келіп тақаларды ошол жаман ақша қаражат турат. Мен ошол сурооду дагы берип атпайм, рух тургала. Ошондой жолу болсо бизге жакшы болмок да. Мен ошо келерди түшүндү эсебинен деп жатып атпайм. Мүмкүн ошондой жолу бар деп Абдыбек. Абдыбек мындай. Андай программаларды, андай договорлорду өкмөт кылат. Ооба. Өкмөт. Биз деле силерге окшогон ыйганбыз. Болгону кичине мүмкүнчүлүгү жогору Россиядагы точкаларыбыз бар. Экспортко мүмкүнчүлүгүбүз бар, тааныштарыбыз бар. Казакстан Россияга экспорт кылат, ошол жагы. Анан кийин сбыт жагы. Көчөтүн уюштуруп бер, Карска бер, машинамды алып койгоюн, үйүм документин таштап турайын дегенде, ого эле көп чын айтканда. Көп андайлар. Бирок биз андай кылып иш кыла албайбыз. Мындай силерди үмүттөндүрбөйүн, ырка чабайын деп атканбыз. Ошол керек да. Анан кийин макул мен ойлонуп көрөйүн, анан неттен айт, жок андай эмес. Бул нерсе болбойт. Эгер адам өзү кызыгып, өзү акча таап, өзү акча салбаса, күйбөйт, карабайт. Анан кийин күзүндө, анан кийинки жылы мындай деп айтпадым мен, түшүмүм ошондой болбой атат. Акчамды чыгара албай калдым. Ал аялым менен ажырашып кетип деле анан күнүбүздүн көчөткө кое берет. Эми барыз андай деп айтпайм. Эмнеде 30 адам отурса, 2 гарантия чыгат. Гарантия чыгат. Көчөтүн куратып алып, же бир нерсе кылып алып. Анан кийин мына көчөтүн тиккен көчөтүн көктөбөй калды, начар көчөт берип коюпсуң. Түшүм болбой калды. Убагында мен анын баарын контролдой албайм. Ошон үчүн туугандар. Силерге маалымат катары эле келдик. Эл өзү кызыгып, өзү кылбаса Tуура айттың. болбойт. Вообще болбойт андай нерсе. Анан кийин эгер кызыгып, өзүңөр мына айылда жаштар бар экен, кызыгып, ушул нерсени уюштуруп, өкмөтүңөр менен сүйлөшөсүңөрбү, депутаттар менен сүйлөшөсүңөрбү, ушундай уюштурайлы деп. Өзүңөрдүн спонсорлоруңар барбы караштырсаңар, анда көчөт мына могу кыз ошо көчөт боюнча ушул кыз неме кылат, көчөт заказ алып, ушулар даярдашып, ушулар жеткиргенине чейин сүйлөшөт. Кылабыз дей турган болсоң ошондой кылсаңар болот. Бирок биздин ата бабалар ушул күнгө чейин ушинтип жашап келди. Жүгөр тигет, беде тигет, мал багып. Эми силердин багытыңарды биз өзгөртө албайбыз мүмкүн, бирок могу жаштар өзгөрүш керек, бир нерсени ойлонуш керек. Ушинтип эле жашап өтүп кетебиз. Малдын аркасынан жүрүп, беде чаап, жүгөрү карап элечи. Ошол эле болот деди. Өмүр. Өлүп кетсин, малын сатып туруп, салып бир өзгөртүп көр да. Болбой калса, баягы эле жашоо. Андан наракка кетип калбайт. Ошол эле жашоо бойдон калат. Бирок бир нерсени өзгөртүүгө аракет кылыш керек адам.
Ошондон коркобуз да ачка калам деп бул жашоодо эч ким ачка калбайт. А Кудай качан өмүрүн алып кеткенде ошондо рискинин төңүнөн ошол. Бирок рисковать этип бишти кылыш керек. Ошо малдын артынан ээрчип жүрүп, эптеп, септеп ал жашоо болбойт. Сиз азыр ошондой жашоодо. Ушул күнгө чейин ошол жашоо. Мен кара суу туугандарым ошону айттым да. Мына Советтер Союз кезинде тамеки бар болчу. Тамеки бүттү. Өкмөткө тамекинин кереги жок болуп калды. Ошондон баштап жүгөрү тигебиз. Картошка тигебиз. Башка эч нерсеге өзгөртпөйбүз. Ошону өзгөртөйүн деп, давай майна кылгыла, кумка кылгыла деп келдик. Өзгөртө турган жаштар бар. Башкалар бүт кайдыгер жашоодочу. Анан өзүңөр билесиңер, аны кыласыңарбы, кылбайсыңарбы? Мен жашоом Бишкекте. Эгер эмнеге кылып, ушундай өстүрөбүз дей турган болсоңуз, мен келип жакшы баада алып бергенге гана мүмкүнчүлүгүм бар. Зыбытчан. Жакшы, өтө жакшы. Мисалы үчүн кылган нерсени сатып алышты. Бул өтө чоң проблема болот азыр. Рахмат сага. Маалымат катары эле кечээ күнү Баткенден бир бала чалды. Баткенден Москвадан бир бала чалды. Баткенде. Бекте эмес, силердин видеоңорду көргөндөн бери мен жашоомдо 100% өзгөрүү болду. Москваны жыйыштырып Баткенге кетип атам деп. 30 жерге клубника кылайын. Тажадым ол жакта. Ошол жак бар эле тилдеп кылайын. Баткенде ала турган точкаңар бар экен, шанс бар экен, мен ошол жака калам деп. Ал мисалы башка жерди көрүп, азабын тартып, анан бир өзгөрүүгө даяр бала да. Келип атат Москвадан, кайтып келет. Ушака ушул нерсени кылам депчи. А сен ушул жерде туруп, бир нерсени өзгөрт. Быйыл тикпейсиңер, мен көзүм жетип турат. Акчаңар жок. Тигебиз. Акчаңар жок. Адамда ишенич көп жок. Эмнеге ишенич жок? Болуп кетсине. Жерден de ayırma gerek de sen atkan ektonla 10 sotuma jetip doğru. Jetmese gerek. Evde kumak da jet. Menden birilmeden var bu tuра. Emel bayırı akçasından kaç ortası. Bunda ev bayırı görmez. Bir sotuktan egeyli var misal. Her büyüğüyle, algoritma, havuzdan vardığında Oyundan aksa kalın. Oyundan sonra Emoşan kala. Bir yerde siler gününde gördüğü için haberimde çok boş gerek. Ular 10 sotuktan 4'e 5'e bekleminin siler kendine Ne bölgedin? ne bilginde. Dur al. 10 kişi, minimum 20 kişi dedin ha? 10 sotuktan болгондо. Мындай тургундар. 2 hektar. 2 hektar kaça? Kılgızı gelbegen adam kılbaştın yolunu isteyip da. Su köp içip koyuyor. Menden başka hiç kim tikpeze meni götpeye kalat. Короче, kılbaştın nemezin amalını isteyip da. Şıltoğu. Аны табыш оңой эле. Аны топ. Ой, 2 тонна су жетпейт бул жизнь эчнерсеге. Şöyle mala yerdi gösterip durdu. Mesela su saptırga da su. Мен, аге 2 тонна болсо 3 тонна кылып коюм. Туурабы? Hazır eme, bekler. А сизге жөн эле 2 тонна эле суу берилген жок да, көбөйтсө болот да суу. 3 тонна кылып коюм, жетпесе 4 тонна кылып. Жетпесе 10 тонна кылып. Hazır eme. Кылса болот да аны. Туурабы? Hazır emesi. Bunu aviyonga Şamasay'dan az beğenmegende 8 sot kılışkan. Мындай кылат, туугандар. Анан кийин 1 3 4 кылып алсаң анан кийин сен келбей коздун да. Андай эмес. 1 сотук болсо ham, 10 сотук болсо ham кылгыла. Көрүшкө. Кылып ызылдат, Кызылжарга түшүп, таш көмөргө барып сатып, баягы Жалал-Абадка сатып, баягы Каракөлгө сатып, баягы Караванга сатып аракет кылып. 5 сотук болсо ham кылып аракет кылып. Антпесе кантип көрөт? Сразу 2 тоннадан үмүт этпей келесиз. Мына эмнеден бир балага мен 250ден алам деп атам. Бир балага эмнеде килограмм 200 сомдон берсеңер, 100 килограмм алып барып, эптеп бир жака барып жок кылып келе турган болсо, 50 сомдон килограммдан калтырса, нормально акча деп берет да. Ызылдап ташыйт ал. Эгер бир бала ташыйм дей турган болсо, күндө ташыйм дей турган болсо, бизден күндө Ношкенден машина өтөт. Ношкенден заготовка кылабыз да. Ношкенден кетет машина.
немеден кетет, жидеден кетет, баткенден кетет, оштан кетет. Ошолорго папките чыгып, ящик менен салып берсиңиз. Мен ошого берин 200 сомдон алдым, 250ден таш көмүрдөн төлөп берем. Болгону мен айткан убакка чыгарыш керек, алып барыш керек. Ошол жерге татнага машинаға жүктөп карып, бек кетти деш керек. Болду ошол. Качественный кылып. Күндө калтырбай, элдерди эртерээк тергизип, саат 6-да машина өтө турган болсо, 6-га ошо таш көмүрдү алып барыш керек. Болду. Кылбай турган адам ошо шыртоон истейт да, кылбашты. Кыла турган адам вариантын истейт. Канткенде ошо сатам. Сатса болот, жөн эле сатса болот. Аракет кылбайсаң болгончу. Мына ачык жерлерди аграрлаш керек. Sen kılarsın. Hareket kıl. Азыр бизде участка алыш керек. Чоң болот. 5 сот, 4 сот. Эмне? Була деген адам болот. Огородуңарга кылгыла. Огород кылыш керек. Кудурет жетсе үлүшкө чыгып кылгыла. Королоп кылгыла. Бассейндерди кургула. Биз Европа, Россияларга караганда таштоорунда жашап атабыз. Элүүбүз өнүп көгөн. Элдер ойлонбойт, жакшы нерседен үмүттөнбөйт, жакшы чоң максаттарды койбойт. Оюнун баары мал жоголду, малдын аркасынан иштеш керек. Алып келип семирген сатыш керек. Бир ай, бир жылдык продуктун кылыш керек, болуп жашаш керек. Башка максат жок. Эми могу Советтер Союзундагы аксакалдарды айта албайм, бирок жаштар өзгөрүш керек да. Багыт көрүш керек. Дээрестен башка дагы жер бар. Чүйгө барыш керек, Казакстанга барыш керек, Россияга барыш керек, болду Европага барыш керек. Ана мени жомок айтып атат деп ойлобогула, бирок ошондой жашоо бар да. Анан кийин кылбайм. 10 сот. Биринчи, эгер мо дээресте 10 сотко эле жерде клубника болгон болсо, ал дагы проблема болот. Ал таш көмүргө алып чөй эле сатып, нормально акча. Шамасайда болду. Демек, базарга алып чыгып эле саттым, эки кишилерге алып барып 5000 канчага саттым деп 400 сом да, килограмм. Шөйдөн эле сатып атам. Судун температурасы кандай? Кандай дейсиз? Судун температурасы. Мисалы, хауска сактап койгон. Жок. Мустап. Наоборот, жылуу суу жакшы болот. Себеби дегенде жанагы жерден тартып алган суу барбы? Жерден тартып алган суу муздак болот. А сырттагы температура башка. Суу барганда стресс болот, ооруйт. Ошон үчүн наоборот, бачокко куюп алып, кичине бир температура алып берип анан сууга. Колуңардан келсе, кечкисин салкында. Суу барганда силер менден жакшы билесиңер. Мен билишимче. Кайсы убакта сууга аш керек, канча сууга аш керек, силер өзүңүз билесиңер. Бул жерди качып басылат? Көтөрүлөт экен. Ушуну 120 сантиметр нарак барганда подробный мындай да. Под пленка, клубника кылам деген адам YouTube'дан, группалардан оп-оңой табасың. Алмат, любой жерде бар. Менин каналымда бар, Алишердин каналында бар, группалардан жөнөтүп, орустардын каналдарында бар. Бардык жерде бар Алмат. Болгон истебейсиңер да, карабай. Бар Алмат деп. Бул жөнүндө маалымат берип койсо да болот. Изденген адам баары табады. Кыргызчасы да бар, орусчасы да бар, англисчасы да бар. Кайсы тилде? Өзбекче издеп көрмөп бирок өзбекче да бар болуш керек. Аларда биринчи болот. Эме 160 миң кетсе эл мындай кылайлы болду. 16 миң бир соттуктан кылса 16 миң сомдон айланат экен. Айылгачы. Кажы 280 түтүн бар да мисалы. Эгер бир сот кагыла турган болсоңор 16 миңге деле чыкпайт расход. Мындай эсептегендечи. Жер чоңойгон сайын, гектар болгон сайын расходу көбөйөт. Себеби дегенде бассейн чоң курулат. Анан кийин магистральный трубалар кетет. Алар уже өзүнчө кымбат да. Магистральный труба. Ошолордун расходу көбүрөөк кетет. Силер менин аксылык кара суу туугандарымдагы жалаң ушундай да. Жерди бир тиын акча салбай эле ошол жерлерден акча сурай берет. Безеле дейт.
Кичине мындай дарылап, чөйүн расход кылып, жаңы технология жок. Барат жазында. Эшек менен чиет анда кетмен деп чакпайт. Эшек менен чизилмен арак-аракка чийип коет, чугарып коет. Белки карска дары барбы дейт. Селитра берип коюн дедим жериме дейт. Анан мен аларга фуралап алып барып, удобрение таратып жок. Туугандарым. Быйыл баша тараткан жок. Анын күзүндө кубалап жүрөдүн анда акчасын берип депчи. Анан бирөө аял менен ажырашып кетип, күйөө Москвага кетип калган. Бирөө жерин бирөөгө сатып кетип калган. Ошентип атып кеткендер көп болот. Ошол жердеги немелер клубники ачык жерде го, кыш кызын мал багында. Ал ачык жерде мал келип тебелеп кайра жазды чыгып. Чыгып. Ошон үчүн туугандар. Бир нерсени кылганга аракет кылгыла. Аны депутат эжем келипти, депутат эжеме да сөз берейин. Bunu kavuşturmayı bizim ağzımızda samatek sulardı. Şu ağzımızda sularsa bu Эже, бузакка келсеңиз. Бизде азыр келип атканда биринчи эле өкмөт, эми биз бирөө территориясына келип атабыз да. Бизде өкмөттүн башчылары бар, өкмөттүн адамдары бар. Ошолор бир сыйра маалымат берсе, өкмөттүн өздөрүнүн программалары бар. Жерлери кандай, канча жери бар, эл aslında немен алектенен тошоо боюнча маалымат сурайт деп айыл башында таап албадык. Анан эки депутат бар деп көрдүм, жакшылап сиз келип. Ушул нерсени эми сиздер уже жер боюнча деле маалыматын алдык, элдин оюн конкретный түшүндүрүп айтты. Ушул боюнча сиздер дагы өкмөттүк жанагы сессияларда может ошо элдин көйгөйүн сиздер көтөрөсүңөр. Сессияга сиздер акылып турасыңар? Көтөрөсүңөр. Өкмөткө маалымат жеткиресиңер. Может өкмөттүн дагы бир ойлору болуп калышы мүмкүн. Сунуштар болуп калышы мүмкүн. Дагы өкмөткө жакшы дейби кандай? Жаш энергичный. Мен bu akşam bir-iki yıl ele olgan. Biyak memorandum uqanбыз. Şunday koyup gelgen. Anan bardyk uşul расходка келип немалар экен. Анан биздин өкмөт ротацияга өтөт. Каржылап бере албайт, ал ачык. Аны эл да билет. Анча-мынча нерселерибизди зорго уруш жаңжал менен жолубузга, башкабызга анан бул нерсе негизи жакшы ишке ашсачы. Эми бул элдин өзүнө калды да. Мен боюнча. Түшүндүңүз. Өзүбүз гана аракет кылып, бул эжедер сразу ырка чапты, биякта үндөп жүрөт. Эми боло турган нерсени болот, болбой турган нерсени болбойт деп айтыш керек да. Анан силер немеңер боюнча 2 гектар деп атасыңар кеминде. Андан азыраак болсо мындай болот да. Адам азыраак болсо дейт, мындай болот. Бектемир байке дагы мындай сунушун айтты да. Бул жактан конкретный сорттоп өзүңөр сорттоп бир жакшы эме болуп туруп, трассага алып чыгып берип туруп, Шамалсайга алып ошол жерде бул жагынан дагы жардам берейин болот. Мейли жол азыраак болду деп ушундай. Болгону мындай да. Бул нерсени уюштурса болот. Силер сразу эле мен азыр мен максимум алдым дейм, 1-2 тоннадан чыгарсаңар жакшы болот эле депчи. Бирок сиз 2 тонна чыкпайт эле кара аркага чалканга келип турсуңар. Ошого айтат, чыгарып эле деп атат. Чыгарып эле. 10 сот болжан 5 соттон чыгарып эле деп атат. Себеби дегенде бизде ношкенде заготовщигибиз бар, ошого эле номериңерди берип коем, чалышып эле. Бизде бүгүн монча яш болот. Ошонун расчетун ал деп ойлосоңор болду. Ал ошол 100 яш десеңер, 100 яштын аркасынан мест алып коет дагы, машина жөнөтөт. Ташкөмүрдөн 100 яшты Шамалсайдан кагазыңар дагы кетирип бересиңер, болду. Эгер бөлүм аз болуп калса, бирок бул жерде эгебиз дегенде бирок силерде мындай болуп атпайбы? Көрдүңүз? Силерде элдигин эң алып чыгып атпайбы? Эң стан боюнча эң болуп чыгат. Жок, мындай болуш керек экен. Муну ар ким мен мындай кылдым, мен мынча расход кылдым эмес. Үйшүктүр 1 гектар жерди арендага алып, же болбосо өзүбүзгө караштуу жерди алып туруп бир жерден башташ керек экен. 3 адам болот, 4 адам болот. Эң вариант, мен айтам да. Мындай да. Дейресте мындай аттуу, баштуу кичине акчасы бар балдар бар. Азагына кыйын.
Bizde emeğe uçtuk öyle de. Mektebin çuvarına her çeyrekке stipendiya depçi. Anam 4 çeyrek toplaşıp da oşam aram topladık açıkça. Stipendiya kılıp Ayınlardan çıkan biznesmen. Андай жоқ. Өтө кыйын эмес эми, бирок мындай жардам берет болот эми. Чоң бөлүгүн дегенде бирок бул өтүп берип аткан. Эмчи айтканат. Бул миллионда чыгат. Бияк мындай да бектер, бирок шат видео начар болуп, умулган үчүн жок, эмен айтып атам. Бияктан кеш баягы Россияга барып ошактан өзүнүн оңдоп, анан эми бутка туруп келаткан бар эмелер. Сиздин оюн түшүнүктүү болуп отуруп бересиздер, анан болгону өкмөт тараптарынан бир оюн укпу жокпу деген ой болгон. Burada sen kazan gede durganlardan da otur. Misal üçün sen özün огородuna ettiyorsun. Men başlap turup, ben ayağına çalbaya kalışım. Bunda ben sana bu bekte bir aytmakçı, rasxatına çalayım, jol buza iyi, kanday bolat deyin de. Oşon üçün bu işip turup bir gektirdi özünçe terteden bu işse. Мындай да, адамга мындай пружина сыяктуу мисал бар да. Адамга мындай жардам берип, турмушун өлбө жаным өлбө боло берсе, напряжение жок да. Ошентип жашап өтүп берет да. Жашоо канчалык сыккан сайын, кыйынчылык болгон сайын, анан кийин аракет кылып туруп анан тебет да. Тепкенде ошондой ийгилик жаралат да. Силер ошондой кыйынчылыкта турсуңар. Эгер кыла турган болсоңор, силер ийгилик жаратасыңар. Сушинин объем чыгат. Силер аракет кыласыңар. Мисалы мен азыр айтып атам. Апрелдин 25-inde чыгарасыңар деп атам. Апрелдин 25. Эртең жаштарыңар кыйын чыга турган болсо, апрелдин 1-inde чыгат. Расходу жок, апрелдин 1-inde товар чыгара турган болсо, примерно 600 сомдон болот килограмм. 600-700 сомдон болот. Өзү жашоо ошентип алдыга жылат да. Мисалы мен азыркы учурда мен гектарынан 4 миллион акча таба турган болсом, же 10 сотугунан 4 миң акча таба турган болсом, менин балам акылдуу чыгып туруп 4 миң 800 миңге чыгарыш керек да. Чыгарыш керек, акылдуу чыгып. Жок, ата андай эмес. Давай мындай кылайын депчи. Ошого биз балдарыбыз ошондой. Антпесе жашоо бир нуктага кете бербейби. Азыр мисалы силерге ишенип атам. Силердин жаштарыңар эртең кыйын чыгып туруп, силер 4 миң эмес, 10 соту жерден ата коюп 4 миң астык кылат деп. 800 миң истейин. Силерде мүмкүнчүлүк бар да. Эмне себептен? Элдер гиттеген теплицаны куруп миллиондорду коротуп, темирлерди, миллион акчаларды коротуп, еще кышы менен тапитеп жагып көмүрдүчү. Ошентип апрелдин 1-ине чыгарат дагы 700-800дөн сатып, теплицанын расходун жаап, көмүрүн жаап, ошентип аракет кылып дагы акча навар менен чыгышат да. Пайда менен чыгышат. Силер жөн эле теплица сыяктуу болуп жаап койсоңор, балаган сыяктуу. Ошондо силердики ошо теплица менен почти бирдей чыгып калышы мүмкүн да. Ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланышат. Жол болсо кичине мартта бир жума же 10 күн агроволокно менен жаап, бир жума 10 күн от жагып коюшуңар керек. Кечине от жагып жылуулук берип койсоңор, кечкизин. Силердики Бишкектин теплицасы менен бир чыгып калышы мүмкүн да. Эң кымбат учурда чыгат да. Ошол мүмкүнчүлүктү ушул жерге пайдаланыш керек. Жок, пайдаланып ошондой расход аз бизде. Расход аз. Анан могу пленка салган бизге жакшы жери чабык да жок болот экен да. Чабык кетмен кармай койгон. Сууга кармай кетмен кармай койгон. Краник ташып койгон. Аяк бискалай экен. Краник ташып койгон. Бул сөзсүз неме кабыз керек болсо жылтыр. Жок, жылыткан эмес. Бириде бачок белек. Бассейнден удобрение бергенге суу бул кандай десем, резерв да. Эртең эмне болуп берет? Калган учурда чыгып. Сиз бир жакта жүргөндө жеңем дагы ачып туруп сууга көбөрө турган болуш керек да. Ошол туугандар. Кенен отуруп сүйлөштүк окшойт да. Түшүнүктүү болду окшойт. Же түшүнбөгөн нерселер болсо суроо бергиле. Эмне түшүнбөдүңүз? Себеби дегенде мен жана айтып презентация кылып же бир нерсе кылып сүйлөгөндөн кийин аркасынан суроо болбош керек да. Түшүнүктүү эле түшүндүрдүм окшойт. Жакшы болду.
Olğanı işe aşırış керек. İşe aşırış керек. Ошол. Men aytқандан кийин ошол только эшикке ашыш керек болуп калат. Мен акыл тиги кара сук туугандарым дагы силерде го кичине шарп бар экен. Бизде шарп жок малга. Чөп жок. Экологияны полный өлтүрдү. Кемирип, токойлорду жок кылып. Бирок туугандарыбыздын акырын-акырындан ошол нерсени сындырып келип атабыз да. Биз ушун кой, экологияга миллиондогон акчаларды коротушуп, ошол экологиянын калыбына келтире албай атат башка мамлекеттер. Биз болсо өзүбүздө турган токойду малыбыз менен талкалап, жедирип, селди агызып өлтүрүп атабыз. Ушуну сактап калайлы. Сактап калайлы десең, сен клубника менен тирлик кылып атасың, мен мал менен тирлик кылып атам дейт. Давай, мен кылган нерсени сен да кыл. Сен да мага окшоп болуп кет. Ошого аракет кылайын деп, ошол туугандарым акырын-акырынан көндүрүп келип атат, бирок көнүп атат. Жылыш бар, сом. Мен ойлогондон да жакшы. Малым болбогон нерсе экен. Канчасына мен кыйналдым, болду, жок кылам дегенде чыкты да уже. Ушунун аркасынан жүрөгүм келип, мен да мындай жашайын. Адамдай болуп жашайын. Эми клубниканы кылып койгула дагы, жайында иштеп койгула. Кышында жаткыла. Кышы жайда жата бербейчи. Биздики ошондой. Жайында уктабай иштейбиз, кышында эс алабыз. Жүрөбүз. Силер да ошондой жашоо болот белем. Жай кышында бирдей эле. Карта ойнойсуңар? Жа карта. Анда кызык кетти. Кышы менен эмне кыласың? Мал кайтармайт? Мал карабай, Чумол айылдын ортосу чоң сай. Ана сазак шорсу өтөт, ана ошодон. Ошонун ичинде мал кетти. Өлтүп эле жатмайды ушу билмесиз. Шүлеши. Жалган жумурандай. Ялдай. Туугандар эми убакыт эле бир топ болуп кетти. Анан кийин баягы эми да мисалы үчүн мен өзүм баштыктан өткөн бир окуяны айтып турайын, сен тап болуп, жанагы шаарга барып окуп жүргөндө көп адаштым да. Бир жерге бара албайсың, адреске бара албайсың, маршрутка отурадың, башка кетип каласың. Акем айтсаң, эмне кыйналасың? Ушу бир көчөдөн бирөөдөн суразаң, билген бирөө айтат, могу барат, могу барбайт депчи. Отурасың, кетип каласың. Кийин ошондой болду да. Бияка кайсы барат? Мен сең барат депчи. Болду, ушу оңой эле турбай кетип каласың да. Адашпай барасың. Биз да ошондой туруп да. Бирөө бизге мындай багыт бере турган адам жок болуп атканда, эми айтып атат, мындай кылса мындай болот, тигиндей кылса тигиндей болот. Бүт мен мүмкүнчүлүктөрүн айтып атат, жардам берем депчи. Эми ушуну конкретно колго кармайлы дагы жардамын мүмкүн болсочу алайлы да. Анан эми биз өзүчө дагы обсуждение болот группада дагы айтып эме кылабыз, сүйлөшөбүз. Бектемир Байкенин эми баягы айтайын деген мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлы да. Анан Бектемир Байкенин ишенбей атабыз тигибу дегендер болсо, мисалы үчүн айылда иштеп, колунда иштеп, терип азыр Өскөнекелер кетишти алып коюп. Колунда иштейм Өскөндүн депчи. Мен үлкөн болот деп анан кайра мен малма жөнөтүп турам эми деп айтып да, группага жөнөтүп турат. Жер иштетип атты азыр коммуникатор. Анан МВДге мисалы үчүн өзүнүн МВДге айылда. Бектем айтып коюп, Бектемир ал мен трактор айдап ошакта жүргөндө ал мен көтөргөн акчаны ал көтөрүш эмес деп. Азыр карачы кандай вообще болуп кеткен. Эми ошондой эле да туугандар, ишенели конкретно башта эле жашоого кичине стимул коюп, туура аракет кылабыз. Анан дереске келди атайын. Анан жыйынтыктоо ишин болуп туруп, кичине бир бата кылып коюңузчу, рахмат айтып. Üçüncü yollar geldin sen bizler. Hanım da şu balada var. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selam aleyhi Muhammed ve aleyhi sahbihi ecmaîn. 18 bin Allah'ım diyorsun Allah subhanahu ve ta'ala. Peygamberimiz Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbim şu benden ne dileğimiz o kadar dileklerim kabul kılın. Yüreklerini takıp alıp imanın bakvası oynarız Allah. Bu bizge yaxşılık kılgan olsan Xudo sizlar, sana yaxşılık kılgan olsan, tapqan tutqanlar olursan, Xudo öz bereket algan. Allahu akbar. Rahmat, shunchalik kelganiga rahmat. Ben bunlar